Assalamu алейкум. Бардык алам жараткан Аллах Таалага мактоолор болсун. Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафага салам салаваттарды жолдоп, Насихат радиосунда биздин бүгүнкү жагымдуу маанай уктуруусун баштамакчыбыз. Бүгүн биздин берүүбүздүн коногу ырчы Замир Арыкбаев бүгүн биздин конокто. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Маанайыңыз кандай? Валейкум ассалам, саламатсыздарбы? Маанайыбыз жакшы, Кудай буйрса. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келип алдым. Биз бүгүн Замир агайдын чыгармачылыгы, тарбия, адеп, ахлак ушул сыяктуу темалардын тегерегинде суроолорду узатмакчыбыз. Сиздер да суроо берсеңиздер болот. Эң мыкты деп жакшы деп суроо табылган болсо, ошого бизден атайын белек бар. Андыктан сурооңуздарды 705 96 94 41 телефондор аркылуу суроо берип жооп алсаңыздар болот. Анда биздин бүгүнкү алгачкы эле сурообуз чыгармачылыктан баштасак, кандай болуп жатат чыгармачылыгыңыз? Кудайга шүгүр, чыгармачылык токтоп калган жок. Жакшылардын үстүндө иштеп атабыз. Тилекке каршы кичине клиптер гана бир аз тартылбай калды. Ошого байланыштуу балким эме болушу мүмкүн. Телелерде балким биздин бейнебиз көрүнбөшү мүмкүн. Ошого байланыштуу балким кайда жүрөт деген сыяктуу суроолор болуп калышы мүмкүн. Бирок радиолордо, интернет соцсеттерде, Instagram, Facebook, TikTok сыяктуу элдин баары эми ошол жака көчүп кетпедикпи? Ошол жерлерден эгерде кимди кызыктырган болсо биздин таланттарыбыз, биздин чыгармачылыгыбыз ошол жактан жөн эле баягы бармактын башы менен басып эле таап алса болот турабы азыр. Клиптерди тартпай жаткан себебиңиз? Ошого бир ылайыктуу, бир ырларыбыз дагы кичине ылайыктуу болбой атат клиптерге. Кудай буйрса, жакында ырларыбыз бүтүп калса, бир 2-3 ырыбыз бүтүп калса, ошонун арасынан карайбыз дагы. Сизди көбүнчө бизде мындай дуэт ырдаган ырларыңыз да калк арасында аябай белгилүү да. Андан эски ырларды да көп жаңыртып ырдап жүрөсүз да. Негизи ушу дуэт ырдаганды бир жакшы жактары менен бөлүшүп кетсеңиз. Дуэт ырдаганын өзү баягы Акзыйнат Эшбаева деген акыркы учурларда ошол карындашым менен бир 2-3 ыр жаздым. Ошол ырлардын экөө жакшы элге алынды. Астасекин Колуктундан Сапаштын ырын аткарганбыз. Ошол аябай жакшы кабыл алынды. Анан ага чейин Кайдасың бул күндө деген бир жакшы бир лирикалуу жай чыгарма аткарганбыз. Ал дагы аябай жакшы кабыл алынган. Бул жерден эми дуэт ырдагандын бирөө жалгыз, экөө андан жакшы деген бар го. Анан бул жерде ал кыздын да таланты, анан ошол экөө биригип, анан кандайдыр өзүнчө бир масса түзөт окшойт. Ошондой болду да. Анан кандай десем, дуэт ырдагандагы бул ырчынын чыгармачылыгына кичине контраст берет, өзгөчөлүк берип, мындай башкача да бир эме тартуулайт да. Андан тышкары дуэт ырларым деле башка Сезбек Эскеналиев, Султан Садыралиев сыяктуу ырчылар менен ырдаган ырларым бар. Анан ошо акыркы чыгармалардан ошол анан элдин эски ырларды жаңыртып деп айтып калып атпайсызбы? Туура, бул унутта калган ырларды баягы жаңыртып ырдап койгонубуз да жакшы. Анткени Улуу Залкар композитор, Улуу Залкар акындарыбыз дагы өзүнчө да бир ыраазы болуп, ушундай болуп калат да. Алардын да ыраазычылыгына ээ болуп, алар дагы ушундай батасын берип, анан жакшы да канча бир жылдан кийин кайра жаңырып, кайра элге алынып, бул ырларды элдин жүрөгүндө экен ырдап чыккандан кийин аябай жакшы кабыл алынды. Жаштарды билбейм, жаш муундарды. Ортодон өйдөгү муун аябай жакшы реакция берди да. Анан мен өзүм обондо жазам, анан өзүм аткаруучу, буяктан аткаруучу жана обончу жана аткаруучу деп айтылып калып атпайбы? Сахнада мисалы үчүн алып баруучулар эме кылганда, бизди элге жарыялап алып чыкканда обончу жана аткаруучу деп
бизди тааныштырат да. Ошондо аткаруучуга мынакей биз эмнелер келет, биз ырлардын баарын, жаккан ырлардын баарын аткарабыз. Биз эскиби, жаңыбы, кайсы сыяктын, кайсыл улут болобу, кайсыл негизи аткаруучу ошол жака кирип кетет да. Анан обончулук жагың өзүнчө бир ветка, өзүнчө бир бутагың да, өзүңдүн эме кандай десем, обончулук. Сизге кайсынысы жакыныраак? Негизи обончулук бул чындап эле буга энергия керек да, толгону керек, илхом чакырыш керек. Ошол жөнүндө ойлонуп жүрүшүң керек. Анан ошондо келет, бирок кандай эме кайрыктар келет, ал дагы жараткандын буйругу менен да, илхом дагычы. Анан негизи анан сөз да жазып калабыз. Ал деле кээ бир учурда кайсыл негизи мындай экен, кайсыл нерсени баксаң ошол нерсе өсөт экен да, ошол нерсе чоңоет экен. Эгерде ага көңүл бурбай калсаң, ал нерсе баягы акырын өзүнүн эмесин токтотот экен да. Анан азыркы учурларда ошо аткарчулук жагы көбүрөөк. Анан чындап келгенде даярыр аткарыш баягы кичине жеңилирээк да оон чыгарганга караганда. Бирок бул жерде да бир маселе жатат, ошо табит да, кандай ырды тандап алып чыгасың, өзүңө жарашыктуу, кандай ырларды өзүңө жарашкан, өзүңө эме кылган, туура келген ырларды тандашта өзүнчө буга дагы өзүнчө бир эме керек, кичине шык керек. Ушундай кыскасы. Кара сөз деп калдык, мейли жазамын деп текст жазам деп каласыз, анан баракчаларыңыздан көрүп калабыз, кээде мындай шиңгил иретинде жазып каласыз го. Бул жөн гана кызыгуубу же атайын мындай өзүңүзгө жагабы же? Жагат. Анан кээде бул нерседен да кайра жанагындай айтып атпаймынбы? Бул жөнүндө ыр жазам деп ойлонбосоң, бул нерсе да кайра эметип калат да, мындай. Унутулуп калат. Мындай унутулбайт, мындай. Өзүнүн эмесин булагын токтотот да, мындай акпай калат да. Анан кайра жазышым керек эле деп анан киминтип эшигин каккыласаң, анан ача баштайт да. Ушундай нерсе да бул дагычы. Азырчы ал жак жабык дейсизби? Эшигин каккылаш керек. Азыр болсо энергия жетпейт деп койбойбу. Ал жакта ачканга деп коебуз, буюрса. Энергия жетпейт азыр. Буюрса ал жактан да жакшыларыңыз чыгат деген үмүттөбүз. Адам мындай бошой түшкөндөн анан кийин кичине эме менен алаксыз түшөт да, ошо чыгармачылыгына көңүл буруп. Азыр болсо кичине кыждын күнү болуп, ары бери чуркап өткөндө ошо энергияң жетпей калат, кечине чарчап каласың, уктайсың, кайра турасың дегендейчи. Ыраазычылык деп калдыңыз, негизи эле анан бир бала кездеги кыялдарыңыз ишке ашканда мындай ыраазычылык айтып калат эмессизби? Ушул нерсеге биз убагында мурда кыялдандык элек, азыр ушуга жеттик депчи, ошондой нерселер болгонбу? Ушул ыраазычылык деген эле ушул кийин ушул бир аз ушул динди бир аз түшүнгөндөн кийин кичине ошол дин тарбиялап алып келип ошол нерсеге алып келди да. Ыраазычылык дегенди кылыш керек турбайбызбы? Негизи ар бир нерсеге ыраазычылык жасашыбыз керек экен, айтышыбыз керек экен жаратканга депчи. Анан кийинчерээк ошол нерсени түшүндүк да. Чындап эле кандай болбосун, негизи эле ыраазычылык менен жүрүшүбүз керек экен да. Эртең менен тургандан баштап ыраазычылык айтуу менен ыраазычылык айтуу менен ошо жаратуучубузга. Анан ошондон баштап анан калгандарына баардыгына. Бала кездеги кыялдарыңыз ишке аштыбы негизи? Кыялымдын ошол бала кезде эми ойлор чачыранды да. Баягы так мындай эмең жок да. Кыргырчы болом деген кыялыңыз бар болчу. Ошол мындай веткалардын бирөөсү болчу да. Анан кийин же тиңдей болуп кетсем, же мындай болуп кетсемби депчи мындай. Ошолордун кыялдардын бири ушул ырчылык болчу. Бирок кол жеткистей сезилчү эле да. Анан кийин ошо таң калып калдым, ошо менде тандымал болот турбаймынбы, менде ырчы болот турбаймынбы, башкалардай. Көрсө ушундай турбайбы деп мындай бир жомок дүйнөсүндөгүдөй болуп калат экен да. Бул суроо мен эмнеге бергим келип жатат? Сөзсүз адам баласы кыялданыш керек. Ал нерсе сөзсүз ишке ашат да, анан кыялдарды кеңири кое бериш керек экенбиз да. Ошону айткым келип жатат. Туура айтасыз. Кыялдардын чеги жок. Кыялдардын чеги жок, бир айылда бир обон созуп жүргөн болсоңуз, анан бир сахнада ырдап калгансызда ошол кезде эстесеңиз керек да, мен ушуну бир убакта бир кыялдандым эле дегендей. Кыял ол ой, бул умтулуу, бул эмеге кандай десем, жараткан баягы амин деп койгон болсо, дейт. Периштелер амин деп койсо. Деп койгон болсо болду экен да. Ошол нерсе сөзсүз түрдө баягы катасыз ишке ашып
калышы толук мүмкүн экен. Бул нерсеге ишенем. Жакшы сөздү дайыма айткыла дейт, анткени периштелер ар бир айтылган сөзүбүзгө міндетті эмес. Андыктан ошо жакшы тилектерибизди арнай берели, анан мүмкүнчүлүктөрдөн да пайдаланып, кече эле жакында, кече түндө десек болот, биздин мекендешибиз дүйнө чемпиондун алды Акжол. Анан кийин негизи ушул мен бул суроону эмнеге бергим келип атат, куттуктоо иретинде жана кыргыздын бир ушундай кыйынчылык келеби, жакшылык келеби дайыма бириге алгандыгыдан, анан кийин кыргызда бир өзүңүз баалаган сапат кайсы дейт элеңиз? Кыргызда баалаган сапатым бул эме да, кыйынчылыкта бириге койгону. Мындай баары бир боорда ичара кичине кайым айтышып, бир аз тирешип, кичине бирибизди эме кылсак дагы, кыйын күндөрдө бириге калып, бир муштумга түйүлүп калган бул кыргыздын өзүнүн илгертиден келе жаткан өзүнүн канындагы бир сапаты да. Ушул нерсе аябай кубандырат. Анан биз Манас атабыздын тукумубуз, урпактарыбыз деп баягы аябай сыймыктанабыз. Ошол нерсе чындап эле Манас атанын баягы урпак экенибиз чындап эле мынакей көчө Акжол Махмутовдун дүйнө чемпиону болгондугуна баягы далил, өзүнүн баатырдыгын көрсөттү. Баардыгы жалпы кубангандыгы да аябай сүйүндүрөт. Азыр соцсеттердин баары эчке мындай саясат жок, уже бир гана Акжол болуп атат да. Бул аябай Кыргызстан үчүн өтө чоң мындай кубаныч, сүйүнүч, анан тарыхый окуя болуп атат. Мынакей биз абдан кубанычтабыз. Ошо менен бирге эле ошо куттуктап кетем Акжол инибизди. Дагы да ийгиликтерди каалайбыз. Азыр да жаш, дагы да көптөгөн ушундай олимпиадалык белдештерди жеңип беришине биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Кыргызстан алга. Биз да ийгиликтерди кааламакчыбыз, жана башка спортчуларга да ийгилик каалап кетмекчибиз. Негизи эле спорт темасынан да өтүп калдык. Негизи эле ырчылар дегенде ушул патриотторлор көбүрөөк элдерди кызыктырат, угурмандар көбүрөөк дегендей, жана ушундай сүйүнгөндө, бир кубанганда, кайгырганда бир ырлар чыгып кетет эмеспи? Ушул ырлар да сизде барбы ошол сыяктуу? Бир өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө жакын, жүрөктөн чыккан ырлар жүрөккө жетет деп коет эмеспи? Кайсы ырыңызды баса белгилейт элеңиз? Патриотторлордонбу? Патриотторлордон Кыргызым деген ырым бар. Абдан сонун тартылган, клиби да өзгөчө болгон. Анан тиги бул негизи мен эне жөнүндө, анан ушул патриоттулук ырлар жөнүндө келгенде, негизи бул татаал эме да. Жоопкерчилик бар, бул ушундай ырлардын сөздөрүн сөз акындарга жаздырганга аракет кылам. Жылдызбек Турсунбаев деген акын жигитибиз жазган. Оны өзүм жараткам. Ошондой да чыккан да. Аябай Кыргызстанды мындай эме. Дагы да жазыш керек, жаза албай жүрөм. Илхам жакшы келбейт деп коңуз бул жаатта. Бурса бул жаатта да сизден көптөгөн ырларды күтмөкчүбүз. Себеби үнүңүз дагы ошого мындай ылайыкташылган десек болот. Балким бул сөздү менден башкалар деле айтып жүргөн болсо керек. Негизи эле үнүңүз ошого ылайыктуу деп, жандыктан патриоттук ырларды да күтмөкчүбүз. Чыгармачылыктан айылыңызды сагынасызбы? Айылымды сагынам, сагынып кетем. Бирок эми биздики жакын эле да. Бара калсак болот. 2 саат эле жетебиз. Балалыгыңыз кандай өткөн? Балалык жакшы өттү. 90-жылдан 2000-жылга чейин ошол мектеп куракта болуп калдык. Ошол тушка баягы Союз тарап, Советтер Союз тарап, анан Кыргызстан мындай бир кандайдыр бир учурда, өткөн мезгилде турган учурда биздин балалыгыбыз туш келип калды. Кичине кыйналып аткан эл кыйналды да, ошол кыйналып аткан учурга кичине туш келип калдык. Койбойм, азыркы балдарга аябай мындай суктанам да. Кандай атасыз? Билбейм эми. Строгийсизби дегеним да. Өтө деле строгий эмесмин. Колдон келишинче балдарыма ушул урушпастан жакшы мамиле жасаганга аракет кылам. Бир нерсени мындай акырын түшүндүргөнгө, сылык мамиле жасап, баягы сөзсүз түрдө көңүлүң
карап анан ошого жараша мамиле кылабыз да. Кыргыздарда мисалы эл эмне дейт, болбойт деген нерсенин баардыгы мындай убакыт өткөн сайын билет экенсиң бул чын эле тарбия болчу экен депчи. Сизде да ошол нерсе барбы? Бар. Сөзсүз бар. Ойлойсуз да, туура эле кылган болчу экен ата-энелерибиз деп. Биздин ата-энелерибиз туура эле тарбиялаган экен. Биз эми болсо ал кезде кандай дейбиз? Ал кезде баягы дин өтө өрчүл элек учур болчу биз бала кезде. Азыр болсо эми динден көп адамдар кабарыбыз бар. Кичине динди дагы айтып, чогуу ошо менен бирге ири шаркак тарбиялаганга аракет жасап келебиз. Кыскасы ушундай эле. Балдарыңызга айтасызбы дин тууралуу? Айтабыз, сөзсүз. Эми күнүнө эле айта бербейбиз. Жок, негизи. Бир мындай учур болуп калат. Ошол учурларда мисал кылып айтып түшүндүргөнгө, чечмелеп түшүндүргөнгө колдон келишинче баягы биз баягы алым эмеспиз. Кичине өзүбүздүн билгенибиз боюнча ошого амал жасап, ошолорду мындай кичине чачып түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Умрага баргансыз эми? Умрага барганбыз. 2012-2013 жылдар болчу. Ошол сезимдерди сагынасызбы негизи? Сагынабыз. Умрага бир барган адам дайыма сагынычта болот дейт да. Сагынабыз. Эми эмкисинде биротоло чоң ажылыкка барсакпы деген ошол жакшы тилектерибиз бар. Буюрса ажылыктан дагы сурай берсек, иншалла, бул дагы ишке ашат деген нерсе да. Умра деп калдык да, андан умрада барганда бир өзүнүн Кабанын алдында бардыгы эле ыйлай берет дейт да, мындай өзүнүн эмеси бар депчи. Негизи ушул Каба алдындагы сезимдериңиз менен бөлүшө кетсеңиз. Канча жыл өтсө деле бар болуш керек. Ыйлагандар, Кабада да ыйлагандар бар, анан көбүнчө биздин балдардын көбү ушул эмете Меккеде, Мединада ыйлашты да. Анткени аякта пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын жаткан сөөгү жаткан жер. Ошол жерде ошондой биринчи барганда эми ошо жака алып барат да. Ооба. Медина аркылуу өтөт. Аякта 3 күн болдук. Анан ал жердеги ошо жерден балдар шолоктоп ошол жерден ыйлашты да. Анан Меккеден бир аз эми ыйлагандар болду, бирок көбүнчө ошол Мединадан да. Эмоциялар дайыма бир жерде айтканда эстеп калат эмеспи? Сизде ошол эмоциялар кандай болду деген болчу, сурайчы негизи элечи. Эмоциялар жакшы. Ошо биз дагы жөн калган жокпуз деп коебу. Биз да кошулдук дегендечи. Биз да кошулдук. Өзүнүн баягы ушундай касиети бар экен. Канча айтса деле башкача. Башкача баягы өзү эле мындай. Бир башкача мындай. Ыйлабайын деп өзүң неме кылсаң деле мындай өзү эле мындай агызып коет экен да, булактай кылыпчы. Билбейсиң, түшүнбөйсүң да. Ушундай бир сырлары бар экен. Сагынабыз. Эмнени жакшы көрөсүз өзүңүз? Чыгармачылыктан тышкары. Эмнени жакшы көрөм? Тынч ойлонгонду жакшы көрөм. Тынч отурганды. Тынч отуруп, мындай. Ошол убакта калем кармап бир жазасыз же кандай? Жөн гана эс алып. Мен башында айтпадым, ал үчүн калем кармап бир жазыш үчүн идея болуш керек. Анан умтулуу болуш керек да. Анан ошондо ошого жараша умтулганга жараша анан кийин берет. Атайын кет өзүңүздү кыйнаган учур болгонбу ушул? Кыйнаган учур болот. Кыйнаганда деле жазасың. Бирок кичине баягы илхом келгендегидей болбойт. Тиги эле уйкашат. Жакшы, бирок мындай бир кыйноого салынгандай баары сезилет да, ошону кыйноого салынып калгандай болчу. Бирок кыйноого салган жакшы. Биринчи, кыйноого салсаң ал чакырат да, мындай өзүңдү уже разиминка болот да, меге. Илхомго чейинки разиминка болот, андан кийин дагы эме кылсаң, анан кийин өзү тарстеп берсе, анан ошол сен жазып калсаң, вот ошол. Ошондо чыгарып. Кыйнаш керек негизи. Кыйнап коюш керек. Анан ал кыйналып жазган ырларың жарабайт, аларды алып коесуң мындай. Анан келет. Уже жол ачыла баштайт да мындай. Өзүңүз мындай бош убакта кайсы ырчылардын ырларын кыңылдап ырдап каласыз? Жандай жокпу сизде? Ар кандай жакка ыр жакса мен ошол ырды кыңылдап аткарганга аракет кылам. Элдик ырлардан көбүнчө ошол нерсе себеп болсо керек да. Iya. Элдик ырларга көбүнчө басым кылганыңыз да ошол себеп болсо керек. Элдик ырлардын, башка оюнчулардын, башка да казактын ырларын ырдайбыз да биз. Алардын дагы өзүнчө, эми казак кыргыз бир эле эл да. Анан жан дүйнөсү бүт эле окшош. Анан аларда да жакшылар бар. Алардыкын дагы аябай сүйүп аткарганга аракет кылабыз.
Бизде суроо келиптир. Сиздин хит болгон Аста секин колукту деген ырды кандайча Агзыйнат Эшбаев менен ырдап калгансыз дейт. Кандайча ырдап калган? Менин апам музыкант да. Анан биз кичинекей кезде үйдө пластинка бар эле. Анан апамдын үйдө момундай пластинкалар турчу. Текчедечи. Анан мону уксаңар деп эле ошону коюп бере берчү да. Аста секин колуктун коюп бере берчү. Ошо кичинекей кезде мага сиңип калыптыр. Эсимде да дайыма. Анан ошол жүрүп анан кийин ушуну ырдабайбы деп идея келди. Анан кийин бул ырдымды ырдаш үчүн Агзыйнатты чакырдым. Аны көз аткарып калдык. Элдин кабыл алышы жакшы. Кудай буйрса аябай жакшы кабыл алды да. Анан кийин жакында дагы бул TikToктон да аябай болуп кетти да. Үзүндүлөрү кетиппи? TikTokто итальянец бирлеген ушулар да. Жок, алар эмес. Жанагы Аста секин колукту. Ал бийлеген жок. Просто элдер ырдап хит болуп, дагы бир сыйра дагы эме болду да. Өзүнүн да эмесине күчүнө популярдуулугун арттырып кетти. Күчүнө кирди да кайра. Именно жана каткырган жери. Анан апам музыка деп калбадыңызбы? Обончу болгонуңуздун да бирден бир себеби ошол апаңыздан өтсө керек экен да. Ошол апам жактан көбүрөөк го дейм. Атам жакта дагы биздин туугандарда дагы бар. Атамдын инилери, чоң атам деле комуз чертип ырдачу экен. Байкелерим деле аккордеон чертип калчу бар да. Атам жакта. Анан апам жакта дагы көбүрөөк. Алар комуз менен шаңкылдап ырдашып, музыкага жакын тайкелерчи. Комуз деп калдыңыз, комуз менен чертесиз? Комуз чертебиз. Эми аябай мындай профессионалдык деңгээлде черте албайбыз. Баягы өзүмө керектүү ырларды чертип коштогонго баягы жарайт. Билимим ошого жетет дерсиз. Музыкалык билимиңиз барбы? Музыкалык билим 1-2 жыл окудум эле консерваторияда. Анан кийин тилекке каршы жана Көлдүк карындаш деген ырым элге таанылып кетип, андан кийин Куда чагыс деген чыгармалар таанылып кетип, анан кийин элге кызмат кылып кетиш керек болду. Анан кийин окууга колум тийбей калды. Бирок ал убакта ошол менен эле кетем деп ойлоп калсаңыз керек да, жаштык кылып. Дипломдун кереги жок деген сыяктуу. Жок, мен консерваторияны мен КГУстан бүтүп келип окудум. КГУстан транспорттук факультетин бүткөнмүн. Кесип менен иштеген жоксуздар? Жок, иштей алган жокмун. Ошол диплом ошол боюнча турат. Текчеде турат. Консерваторияны улантайын деген ой барбы? Бирок аны өкүнбөйм. Ал мен билим алдым да. Бул билим деген жакшы нерсе да. Эч качан ашык кылбайт. Ашык кылбайт. Тескерисинче көрөгөчтүгүңө өзүңдүн бу жашоодогу турмушуңа аябай керек болот экен. Ал кесиң менен иштебеген күндө деле бир кандайдыр маселелерде кандай маселе болбосун, баягы мейиш эметип калганда, көнүгүп калганда, анан аябай жардамы тиет. Бирок консерваторияны улантайын деген оюңуз барбы? Консерваторияны эми улантайын деген оюм калбай калды. Ага деле эме жок, убакыт атарак дейсиз. Бизде суроо келиптир. Көп адамдар бактылуулукту байлык, акча, мансап деп түшүнөт, бирок көптөгөн байлар бактылуу эмес. Сиз чыныгы бактылуулук деп эмнени түшүнөсүз дейт. Байлык, мансап, акча, булар деле ошо бакыттын ичине кирет да. Бул бир бутагы болуп деп мен ушундай кылам. Бак дегенди мен мындай түшүндөм, өзүм жеке оюмда. Кадимки эле бактын көп бутактары бар да. Ошолордун бири. Ошол экилердин байлык, жана мансап, бийлик, булар да ошол экинин бир кандайдыр бир бутактары. Негизги өзөгү бул жүрөктүн тынчтыгы да. Жүрөктүн тынчтыгы, иман. Негизги ошол. Чыныгы бактылуулук ошол жүрөктүн тынчтыгы. Жүрөк тынч болсо, дайыма бактылуу болуп турасыз. Дайыма бактылуу. Жүрөктү тынч кылыш үчүн өзүңүз кандай аракеттер кыласыз? Же кантип тынч кылып жүрөсүз? Жүрөктү тынч болуш үчүн Кудайга болгон ишеним болуш керек. Иман деп атпайбызбы? Иман бул ишеним да. Анан кийин биз иман келтиргенден кийин биз Кудай Тааланын жалгыз экенин, ал кудуреттүү экенин, биз жаратуучу экенин, мен сизге моюн сундум дегенден кийин эми эмне кылышыбыз керек? Биз макулдугубузду берип атпайбыз. Биз сизди таанып атабыз, сиз жалгызсыз.
сизге баш ийдим дегенден кийин эмне кылышыбыз керек? Ал Аллах Тааланын бизге жөнөткөн нерселердин баарында уже биз таанып кабыл алышыбыз керек да. Ана ал жерде айтылып атпайбы, чачылып атпайбы? Мындай жүргүлө, тигинде болгула. Эми ошонун баарын биз өз турмушубузга киргизишибиз керек да туурабы? Өкүмдөрдүн аткарыш керек. Iya, өкүмдөрдү аткарышыбыз керек болуп атпайбы? Биз ишенем деп койгондон кийин жок, ана мен ишенем болду ушу. Андан кийин эмне кылыш керек? Жок, мен ишенсем болду да деп атпайбы? Мындай болбойт да. Ишенгенден кийин айткандарын аткарышың керек да, баш ийиш керек да. Анан кийин бизге эмнелерди жөнөттү? Кур'ан-ы Каримди жөнөттү, жанагындай насааттарды жөнөттү, пайгамбарды жөнөттү. Ошолордун баарына ыйман келтирип, андан кийин адам кандай жүрүш керек, кандай болуш керек, ошонун баарын бизге көрсөтүп, жөнөткөндөн кийин ошолордун баарын биз жашообузга киргизип, ошо менен амал кылып акырын жашасак, мына ошондо анан кийин бактылуулук ошондо. Жүрөктө тынч болот. Жүрөктө тынч болот да ошондо. Кур'ан окуганды билесизби? Билем. Кээде окуп каласыз да. Окуп калабыз. Негизи ырчыларды ошо Кур'ан окуп берет эмеспи көбүнчө? Чүндөрү жакшы деп сизде да болобу ошол нерсе? Мен бир байкем Кубанычбек деген байкем бар. Өзү табып киши, анан окушуң керек, үнүңдү жеме кылып деп, кырааты менен деп. Анан кээде мен оку деп калам, ошондо окуйсуң деп айтып калат. Себеби мен бул суроону дайыма ырчыларга бере берем да. Кур'ан окуйсузбу деп. Себеби анткени ырчылардын үнү баары бир башкача да. Үн менен иштегенди ырчылар билет. Анан Кур'анды үн менен жеткизгенде баары башкача, элдердин кабыл алуусу баары башкача болот да. Кичине бул араб тамгаларын бир аз бояктагы эмелерин келтириш керек да ошондон. Кырааттарын. Бирок ырчылар тез эме кылат да, эгер эме кылса. Кабыл алуусу. Балким окуп бересиз бизге. Окуп берейинби? Бирөөсүн окуп бересиң да бизге. Эң кыска сүрөнү. Аузу биллахи минеш шайтонир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ва-рахманир-рахим. Малики йаумиддин. Ияка набуду ва ияка настаин. Ихдина сиротал мустакима. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Walhamdulillahi Rabbil alamin. Amin. Ага айткан мээримди жалгыз мушулукун Кур'ан аяттарынан пайда болсок деген алгач акыркы жана сүйтүп пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын арбайына баштадык. Жана ошондой эле бизден Кур'ан өткөн ата бабаларыбыздын арбайларына жана ошондой эле биз жалпы өткөн мусулман эркек мусулман аялдардын руктарына баштадык. Бул дүйнөдө билип жана билбей кетирген күнөөлөрүн кечирип Аллахым сурактарын жеңип кабыр жандарын жанаттан беребиз. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Amin. Amin. Кимде ким дайыма Аллахтын аты, хадистер айтылган жерде дайыма периштелер курчап жүрөт деп коет эмеспи? Ошондуктан перилерибизди дагы иншалла периштелер курчасын деп койгом. Чоң рахмат. Дуаларыбыз иншалла кабыл болсун. Дин деген эмне сиздин түшүнүгүңүздө деген да суроо келиптир. Дин деген бул адамзатына берилген жашоо тартиби деп түшүнөм да. Адамдарга берген инструкция да, мындай айтканда, орусча айтканда. Барды көрсөтүлгөн, абдан жеңил жол да, кыска жол, Аллах Таала менен бара турган, бейишке бара турган кыска жол. Ошону билишип жүрүшүбүз керек, иншалла. Бардыгы жакшы болот демекчибиз. Бизде айтып калбайсызбы? Динди билгенден кийин депчи, андан кийин ошо эң алгач намаз окуганыңыз эсиңизде? Сизди ким барып эчитип барып окутту эле? Эң алгач ушул дарат алганды деле билбейбиз. Анан кийин кошуна байкем жүрү жума намазга барып келели. Ал кезде ырчы атактуу болуп калган экенсиңиз. Жаңы чыга баштаган кезиз анан. Мен душка чуалым болобу десе, болот деп койду. Болот ошондо жарай берет деди да анан. Элди анан. Мен да түшүндүм, ал байке деле аябай деле баягы ал деле түшүнүү эме, жума намазга барыш керек экенбиз деп анан кийин. Ал дагы мен деле жуунуп алдым, болот деп анан ошентип беришип барганыбыз эсимде. Ошентип жума намаздарга барып жүрдүк, анан даратты үйрөнүп, анан ошону менен акырындык, баардыгы акырындык менен 1 жылда, 2 жылда келе турчу нерсе эмес экен бул. Көп жылдап келеткен, андан кийин дагы үйрөнө турчу нерселер да көп болот экен.
Бар дайыма Мурдан мусулман бери. изденүүнүн үстүндө. Мен да кээде айтып коем да, икра деген сөз эң биринчи түшкөн бул жөндө эмес депчи. Адам баласы дайыма окуунун үстүндө жүрүш керек депчи. Окубасаң да жок дегенде үйрөнүп, угуп, устаттардан же болбосо жок дегенде жума намазга барып бир жолу эртерээк барып, жарым саат жанагы хутбаны угуп турса деле анын жыйындысы бир жылда чоң сабак болот экен да. Билинбей эле ошол нерседен көп нерсени алса болот да. Болуптур, окуганга кол жетпесе, баягы убактысы болбосо, жок дегенде азыр эми соцсеттерде дагы каалаган темаңа жооп аласың да. Мисалы үчүн биздин аалымдарыбыз көптөгөн материалдарды таштап кетти, видео сабактарды. Азыр аябай жеңил да. Мисалы үчүн билгиң келсе жөн эле чекесинен Каалаган нерсеңди тез убакта таба аласың. Тез убакта алып, угуп, өзүңө алсаң болот да. Диний ырларыңыз барбы дейт? Диний ырларымдан башында Мухаммед деген ыр бар болчу. Анын сөзүн Жеңишбек Жумакадыр агабыз жазган. Обон мен жазгам. Сөздөрүн унутуп калдым. Жакшы ыр да ал дагы. Балким клип тартпай ошончун да унутта калып калган чыгар, э? На Мухаммед деген ыр болчу да. Буюрса муну да жандануусунда күтөбүз. Балким бул эфир дагы бир ошого себепчи болгон чыгар деп коелу. Себеби бир нерсеге дайыма себептер чыгып калат эмеспи? Анан диний ырларды да сиздерден көбүрөөк күтөбүз. Рахмат. Биз эми ырдабагыла деп да келишет да, бирок баары бир кыргыз эли ыржандуу келет экенбиз, баары ырга тарта берет экен деген. Ырдабагыла деген вопросту айтып калбадыңызбы? Башында ырдап жүргөндөн кийин негизи ырдабаш керек. Музыка харам деген эме өтүп калып, бир сыйра муздай түштүк да. Анан кийин уже бул вопросту так билиш үчүн анан кийин байкелерге, аалым байкелерибизге чуага жыга деп коебуз. Ал кишиге бере алган жокпуз, бирок башка аалым агаларыбызга ушул жолукканда эле ассаламу алейкум дегенде биздики кандай болот деп ушул суроолорду бере баштадык да. Анан мумурага барганда да ушул суроолор болду. Аякта да Олжобай аалым бар го, чоң ажы окуучусу же чоң окуган ушундай. Алар дагы сыйлап үйүнө чакырды эле. Анан кирер замат эле ага кишиге дагы биздин маселебиз кандай болот деп эле сразу эле кабыргасынан суроону берип, анан кийин ал кишилер деле көбү жок деген жок да, ырдабагыла деген жок, ырдагыла деди. Ырдагыла, бирок этият болгула, маанисин карагыла деди да. Мааниси. Анан кийин жакшылап ой жүгүртүп көрсөк, сен ырдап бүткөндөн кийин ырың адамда кандай ой калтырды, ошол маселе экен да. Дилине эмне салды, оюна эмне салды, ал каякка багытталат и кандай. Вот өзөгү ушул жакта экен да. Ырдагандан кийин адамды сен каякка бурдуң, эмне болду ал адам. Кит ыртандаганда ошол сөзгө барып ойлонуп калат экенсиз да. Негизи адам, негизи махабатты ырдаганга болот. Бирок да өзүнүн эмелери бар да. Эрежелери. Ченемдер бар, мындан ошондон ашпаганга аракет кылабыз да. Өтө эле ашыкча шыйырларын жазуу деле эмеси жок. Бул кыскасы айтканда ырдап бүткөндөн кийин адам ушу эме болуп калбаш керек да. Бир жаман жакка умтулуп калбаш керек, азгырыктарга умтулуп калбагандай болуш керек да негизи. Кыскасы ушун мен көкүрөктөгү түшүнүгүм ушундай да. Бирок ал суроолорду берген экенсиз өзүңүз. Суроолорду бердик, ошо ырларыңарды оңдогула, жакшыларды ырдагыла, патриоттуулук, энелер жөнүндө, ала тоо, эли жерди жөнүндө ырдагыла. Анан махабатты деле ырдаса болот. Бул бирок ошо экен мындай аккуратно. Эне ырлары азыраак деп калдыңыз да буга. Iya. Эне ырларыңыз. Эне ырлар бар. Эне ырларындан ата-эне, апама деген ырларым. Балама деген, кызыма деген ырыңыз да абдан сонун мындай популяр. Кызыма деген жок, балама деген ырым бар. Кичике балдарга арналган аябай өзгөчө ырыңыз. Анан ал маселебизди дагы эме кылганбыз, чечип алганбыз да коеюн. Анан кийин бирок бул соцсеттерге түшө турган болсо, талкуу, аябай талаш, тартыш, кайым айтыштарга чейин алып барат экен. Анан болот дегендер да бар, болбойт дегендер да бар. Анан
Бирок биз аалымдар менен кеңешкенде болот деген, ыртагыла деген улсат. Просто сиз эң эски өзүңүзгө мындай жүрөгүңүз тынч болгудай жооп алган экенсиз дегеним да. Анан Ошондон баштап ошо ырларыңды да жазганда дагы ойлоносуң да. ушул туура кетип атамбы, туура жакты. Туура жазылды, кандай болду, сөздүн маанисинде кандай болуп атат ошол. А сөз маанисине деп калдыңыз, кимдер менен көбүрөөк иштешесиз? Акбар Кубанычбеков деген акын менен, жаш акын менен көбүрөөк иштешебиз. Ырчылардын көбү иштешет деп коңуз. Көбү иштешет. Анан Акбар бошобой калса өзүм аракет кылат. Өзүңүздүн аракетиңизде буюрса анда диний ырларды күтөбүз, чынында мындай өзгөчө болсо. Диний ырларды эми Тарбия колдон келсе тиги Кимбайкеге, Жеңиш Бепекеге же Алыга жаздырабыз го дейм. Аларчалык жеткире албасак керек ой диндиги теманы деп коебуз. Аларчалык баягы илимибиз да, билимибиз дагы жетпейт. Алар эми Билим деп калдыңыз, диний китептерди окуйсузбу? Диний маалыматты кантип аласыз? Диний маалыматтарды көбүнчө угам, угуп алам, интернеттен алам, видео сабактарды. Ошондой көбүнчө ошондой кылам. Бул эң оңойраак жолу деп коебуз. Эң оңойраак жолу. Окусам деле окуйм, бирок мен көбүнчө ушу жашоодон угуп, анан көрүп эмеден алдым да. Пайгамбардын өмүр таржымалы боюнча китеп же болбосо атайын уктурууну уккансызбы? Негизи угуп бүткөнсүзбү толук? Негизи үстүртөтөн мындай билебиз да, үстүртөтөн. Баарын чачып билбесек дагы кичине мындай маалымат бар болчу атында деп коебуз. Ошо Мухаммед деген ырыңыз дагы бир ошого дайыр себепчи болсо керек дегеним да. Муну баягы мен кандай десем, Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын баягы маалымат ала элек деле мурда эле ырдагамыз да. Анан кийинчерээк жүрүп улам жүрүп акырындык менен айтып атпайбы, 1 жылда эмес, 2 жылда эмес, акырындап кичинеден алып отуруп анан түшүнүктөр пайда болду да. Эң жакшы көргөн хадисиңиз? Хадистер биз дайыма эле ушу макалакапка окшош деп келебиз да, дайыма жакын деп келебиз да. Анан негизи эле өзүңүзгө мындай жакыныраак, көбүрөөк колдонгон деген. Хадистерден эми унутуп да калдым баягы. Көп эле хадистерди уктук, көп эле. Бирок жаттап алган хадистерибиз эле каршы жок экен. Бирок хадистерге көбүрөөк мындай түшүнүү менен кабыл алып окуп дегенде, маани берип дегенде, бул нерсе менен эмнени айткым келип атат? Өткөндө Бегим Ай бир хадис бар, хадис. Бир байка айтып берди эле да, ошо. Бир адам Кудай Таала менен кездешиш үчүн жөнөп бараткан экен дейт. Анан жолдо баратса, өтө жарды адамга жолугат экен. Анан мен ушундай Аллах Таала менен жолугушууга баратам. Сиз айта турган сиздин бир сурооңуз барбы? Мен барып жеткире барайын дегендей кылат экен да. Анан ал айтат экен, мен байыбай атам, такыр эле. Ушундай жарыбай атам. Эмне кылышым керек, ошону сурай келесизби дейт экен. Макул деп анан дагы кетип баратса, бир айыбай бир байга жолугат экен да. Жөн эле тала жайнаган кой дейт, мал дейт. Анан ал кишиден айтат экен, мен ушундай кетип баратам. Аллах Таала менен жолугууга. Эмне сурооңуз бар, мен айта барайын дейт экен да. Мен байып кеттим, эмне кылып кантип азайтам бул эмемди? Байлыгымды дейт экен. Макул, анда мен сурай келейин деп анан барып ушундай эми Аллах Таала менен эч ким жолуккан эч ким жок. Бирок деп ойлойм да, баягы эч ким көрө албайбыз. Бирок ушундай деп уккам да. Сиз кандай деп ойлойсуз билбейм. Анан жеткирип барат экен маалыматты. Ушундай деп эки кишиге жолуктум. Бирөө ушундай деп айтты, бирөө ушундай деп айтты. Десе анда Аллах Тааладан ошо кабар келет экен. Тиги байга айтып кой, шүгүрдү айтпасын. Ошону эле айтпай эле койсун, болду дейт экен. Берки кедейге шүгүр деп айтсын, ошондо эле байып кетет дейт экен. Анан келатып, кайра келатып, анан кийин байга жолугат экен. Жок, кедейге жолугат экен. Анан сени шүгүр деп айтсын деди. Ошондо эле байып кетесиң деп айтты десе, мен ал ойлонуп туруп, мен кантип шүгүр деп айтам? Эч нерсем жок болсо, жарыбай атсам, кантип мен шүгүрдү айта алам дейт экен да. Анан ошентип ал киши ошол шүгүрдү айтпагандыгы үчүн дагы деле ошол жарды боюнча калат экен да. Бай киши болсо, мен кантип шүгүрдү айтпайм?
байлыгым Кудайым берип атса, улам үстүстөн берип атса, мен кантип айтпай коем дейт экен да. Жок, мен айтам дейт экен. Ал огош бетер ал байый берет экен. Бул эми бул жерде чоң философиялык маани жатат. Негизи эчтеке жок болсо дагы бул шүгүрчүлүк бизди ушул ааламга жаратып, бизге ушундай баардык мүчөбүздү толугу менен кем кылбай жараткан Аллах Таалага өзүнүн ушул жарыкчылыкта өмүр сүрүп атканыбызга биринчиден шүгүрчүлүк келтиришибиз керек. Анан шүгүрдү айта баштагандан баштап, анан калганы акырындап жыла баштайт деген мен жыла баштайт, ырыскы келе баштайт деген маанига келет экен. Бул чындап эле мен буга 100%, 200% ишенем. Динге киргенден кийин жашооңузда эмне өзгөрүү болду дейт? Динге киргенден кийин жана айтпадыкпы, эң жүрөктүн тынчтыгы депчи. Тынчтык бул жерде. Эң биринчи тынчтык орнойт экен. Ошол нерсе өзгөрдү. Мүнөз өзгөрөт экен. Ой жүгүртүүлөр өзгөрөт. Менин иштеш өзгөрөт экен дегендейчи. Адамдарга болгон мамиле, табиятка болгон мамиле дей койчу. Баардык нерсе өзгөрөт экен. Мен ушул нерсени байкадым. Кимде ким шүгүр келтирсе, Аллах Таала чын ыкластан ишенсе, күтпөгөн жерден ырыскы келет. Күтпөгөн жерден ырыскы. Андыктан шүгүр келтириңиздер, буюрса баардыгы жакшы болот. Анткени да бир хадисте эске түштү, өткөндө бул Бегим айдын окуясынан кийин Аллах Таала кимди кааласа бир түндө даражасын көтөрүп коет, кимди кааласа бир түндө даражасын түшүрүп коет деп. Ансагандай даражабыз дайыма бийик болуп жүрө берсин демекчимин да. Анан ушу хадистерге суроо өтүп отуруп ушулор эске келип кетти да, андан кийин негизи эле ошол мындай элдин адамы болуп жүргөндөн кийин элдер көбүрөөк бата аласыз дегендейчи. Анан бир ошондой кубануу сезимдер болсо керек да. Ооба. Анан ошол нерсе дагы ырчыларындай контролдоп турса керек дейм да, эл эмне дейт деген нерсе. Туура, эл эмне дейт деп өзүздү эл эмне дейт, анан Кудайдын алдында кандай деген. Биринчи Кудайдын алдында кандай, анан эл эмне дейт. Баары экөөнү тең чогала жүрөсүң да. Анан бата беришет, чындап эле бул бата бул чоң энергия экен да. Бул негизи эле бири-бирибизге бата беришибиз керек экен. Жакшы сөздү аябашыбыз керек. Жакшы сөздү аябай, анан чын дилибизден бири-бирибизге бата бере берсек, бул биз ал нерседен тескерисинче кайра өзүгө андан 10 эсе, 100 эсе кайра чоң энергия өзүгө алып келүүнү көбүбүз түшүнбөйт экенбиз да. Мен деле кийинчерээк ушуну эметип келатам да, депчи. Маани берип келатам да. Туура, ошо бири-бирибизге эле бата берсек, ошо бата менен балким даже бата менен оңдоп ала турган болсок болот экен да. Бири-бирибизди ыйман тилеп атып, баардык нерселер тилеп атып, ошол нерсени ошо бата менен деле жашоону жасаса болот экен түшүндүм. Сиз айтпаңыз, жаштар арасында билбейм, бирок улуу мундалар жакшы кабыл алды депчи. Сиздин көбүнчө дагы угармандарыңыз дагы улуу мундалар болсо керек да. Анан алардын мындай жакшы сөзүн угуп, баталарын алууда ошол болсо керек деген. Ой, балекетиң алайын деп апалар бетимен өп бата берип калышат, ошондо аябай жакшы ыраазы болосуң. Эми мага ошондой ортомундан өйдө деп сезилет да. Анан жаштарда деле баягы аларда деле арасындагы күйөрмандарым жок эмес, такыр эле. Алардын арасында дагы менин чыгармачылыгымды жактыргандар бар. Орозо темасына токтолсок, орозону кандай өттү? Орозо аябай жакшы өттү. Канчанчы орозоңуз дебейм. 10 дейм. 10 болуп калды окшойт ошо. Орозодогу эң жакшы бир эме мындай ооз ачыруу деп коет го. Ооз ачылып, мындай өзүнүн рахаты баары башкача. Башкача рахат, башкача мындай эмеси бар да, аурасы бар орозонун. Ар бир күн майрам сыяктуу бир билбейм. 30 күн мындай өзгөчө эмен өтүп келет да, өзгөчө. Анан бул орозо деле биринчи жыл менен экинчи жыл менен үчүнчү жыл окшошпойт экен да. Айрыма кете берет экен. Анткени жылда орозо кармаган сайын дагы мындай түшүнүктөр дагы кошулуп кете берет экен да. Мурдагы биринчи орозо менен экинчи орозо, үчүнчү орозо, андан улам адам дагы бул орозо кармаганда такшалат экен да, улам орозо кармоодочу. Мен да ушул нерсени да түшүндүм. Жалаң тилектер менен өтүш керек экен. Жакшы тилектер менен жакшы. Орозо бүткөндөн кийин өзүң кандайдыр башка бир абалга, бир сонун абалга келип калышың керек экен да, адамчы жан дүйнөсүндө.
ушул нерселерди мындай көп сырлар бар экен ошо. Жан дүйнөңүз мындай кээде эме алганда Куран окуп каласызбы? Эс алып аласызбы Куран угуп? Куранды мына сиздердин радионуңуздарды коюп коем, силерде көп эме кылат, ошо менен кете берем да угуп. Анан өзүм болсо ошо 4-чү күндөрү ошол күндөр окуйбуз негизичи. Анан кийин мындай деле окуйбуз. Бирок негизги мындай эмебиз да. Ошол күндөрдө баягы арбайлар эме кылат экен деп угуп калабыз да, баягы жөнөтүлөт экен, ошол күнү мындай ошол күнү окуш керек деп калабыз го негизи. Анан ошол күндөрү окуганга баягы адатка айландырып алгансыз да? Ошондой болуп калган да. Анан зикир чалса болот да. Баягы сиз айтып атпайсызбы, эме мындай болгондо өзүң мындай бир башкача абалда болгондо ошол зикир чалса болот, сыйны менен эме кылса болот да. Эс алуу баары башкача болот, тез эс алуу болот дегендей. Анан өзүңдү баягы эме кылганга деп айтсам, бир нерсе эме болгондой болуп калат да, бир нерседен чыга албай аткандай болуп каласың да бирчи. Ошол учурда ошол зикир, ошол ибадаттын жардамы менен бир ошол нерсе кеткендей болуп калат да. Жеңилдеп каласың да, жеңилдеп. Бир силер эл адамы болгондон кийин дайыма мындай көздөр болот да. Ооба, энергия болот. Жакында эле бул эмеде марттын 8-март айымдардын байрамында Анкарада концерт бердик. Ошол жактан жалаң айымдар келиптир да. Анан концерт аябай жакшы өттү. Окмуш өттү, жакшы өттү. Кудайдын буйругу менен. Анан концертти жакшы энергичный бердим. Бүткөндөн кийин кийинип, анан эшикке чыкканда эле тип эле шалдырап калдым да. Такыр эсим болуп калбады. Жөн элечи. Ошол назар эметип кеткен да бир аз. Жок, тийбесе дагы назардын бир аз эмеси илеби деп айтышты да. Ошол нерсе сезилеби дайыма? Сезилет. Ошол убактарда иншаллах Куран жардам берет. Биз да эскертүү иретинде да айта кетейин деп коеюн. Балким сиз деле билген чыгарсыз, бирок негизи эле ушул ооруздан да шыпада болуп келген бул Куран деп коет эмеспи. Анан жакшы Куран аткарууңузду да угуп алдык. Ийгиликтер кааламакчыбыз. Берүүбүз билинбей аягына чыгып баштады. Анан эң жакшы суроо дегенге бизде атайын белек бар дедик элек. Балким сиз кайсы суроону конун ээсине белекти карынуу туура көрөт элеңиз? Дин боюнча суроо берди, диний ырлар боюнча суроо берди. Жан дүйнөнүн тынчтыгы эмне деген суроогун, ошого берели. Жан дүйнөнүн тынчтыгы деген суроо берген инсанга буюрса бизден атайын белек бар. Ал боюнча дагы маалымат бермекчибиз. Биздин эфир бүткөн соң телефонго байланышсаңыздар, кайдан алып аласыздар, аны айтып кетмекчибиз. 5 сары ситиден келип, менден келип, өзүмөн келип белек алып кетсеңиздер болот. Сизге ийгиликтер каалайбыз. Рахмат. Чыгармачылык, буюрса биздин эфирден кийин дагы диний ырларга бир себепчи болуп каларбыз деген бир жакшы үмүт менен берүүбүздү аяктамакчыбыз. Анда бир жакшы сөзүңүз, тилектериңиз? Рахмат Насихат радиосуна. Мен бул радиону дайыма машинемде угам. Коюп коем дайыма. Өзүм ырчы болсом дагы музыканы машинеде азыраак угам. Жана башында айтпадымбы? Көбүнчө сиздердин радионуңуздарды угуп, ушул хадистерди, силердин насааттарыңыздарды угабыз көбүнчө. Ушул Курандарды коюп коесуздар, ошо Курандарды угабыз. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Менимче ушул Кыргызстан боюнча жападан жалгыз диний радио ушул бирөө эле. Сиздерге күч кубат каалайбыз. Иштериңиз, жалпы жамаатыңыздар иштериңиздер ийгилик болсун. Ошол эл менен бизди ушул алтын көпүрө болуп байланыштырып атканыңыздарга, ушундай жакшы эфирлерге чакырганыңыздарга рахмат. Ыраазыбыз. Аллах ыраазы болсун. Элибизде тынччылык болсун. Элибизге оомат келсин. Ар бир адам, ар бир кыргыз элинде жүрөгүндө ыйман орноп, тазалык болсун, патриоттулук сезимдер өссүн демекчимин. Ынтымак болсун элибизде, тынчтык болсун демекчибиз. Элибиз ушул өркүндөп,
өсүүнүн гана үстүндө болушуна мен чын жүрөктөн тилектешмин. Ушул кайсы жагынан болбосун, ыйман, экономикалык жактан, баардык тармак жактан, өндүрүш, айыл чарба, баардык жагынан ушул өнүгүүнүн гана үстүндө кете беришине мен чын жүрөктөн тилектешмин. Мамлекетибиз күчтүү мамлекеттерден болсун, чоңдорубузга адилеттүүлүк, ыйман, жалпы элибизге, жалпыбызга, элибизге ушу ыйман, эң негизгиси ыймандын үстүнө курулат экен баардык нерсе. Ошол жакшылык болсун. Чоң рахмат, жакшы тилектер менен биздин бүгүнкү берүүбүздү аяктамакчыбыз. Сизге да чоң ыраазычылык билдирмекчибиз. Келүүбүзгө убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирип, бүгүнкү жагымдуу маанай уктуруусун аяктамакчыбыз. Сиздер менен мен Салтанат Асанбекова болдум. Кийинки уктурууларыбызды Насихат радиосунда ар дүйшөмбү күнү жагымдуу маанайда көрө аласыздар. Кийинки жумага чейин ассаламу алейкум.